Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналы катталуучулары, мекендештердин суроо талабы менен кайрадан эле сиздерге миграция боюнча маалыматты бермекчимин. Андыктан каналга катталып, лайк басып, максималдуу түрдө Россия Федерациясында жүргөн мекендештердин группа контакттарына жиберип койгонду унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз реестрде элем Казакстанга кирди чыкты кылсам эмне болот, же реестрде элем Кыргызстанга кетип калсам эмне болот деген мекендештердин суроо талабы бүгүнкү күндө аябай көп. Мен атайын кирди чыкты кылган мекендештерден мен ошо маалыматты алдым. Кирди чыкты боюнча кандай болуп атат мекендештерибиз, кандай барып келатат, кандай мекендештерибиз барса болот Казакстанга деген суроого мен кирди чыктыган мекендештерден жоопту алдым. Андан сырткары мына Амина приложениясы сентябрдан иштебей жатат. Кимге кайрылсак болот, кимден сурасак болот деген дагы биздин мекендештерибиз аябай көп. Бүгүн мен кыскача кирди чыкты кылсак эмне болот, реестрдебиз деген мекендештерге, ошондой эле Амина приложениясы качандан иштеп баштайт. Бүгүн ошо боюнча сиздерге бир толук маалымат берүүнү туура көрдүм. Биринчиден ошол Амина приложениясы 1 сентябрдан иштей баштайт деп буга чейин бир нече соцсеттерден айтылып келген. Бүгүнкү күндө азыр иштебей жатыптыр. Биз официалдуу туура так маалыматты кайсыл жактан алабыз ушул боюнча деген мекендештерибиз көп. Бул Амина приложениясы Москва жана Москва областындагы мекендештерге гана тийиштүү. Ал эми башка областтар мурункудай эле ошол кагаз түрүндө регистрация жасатып жүрөсүздөр. Мен ошол эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктөрдүн номерлерин койдум. Мекендештерибиз көпчүлүгү ойлойт экен ошол элчиликке эле барабыз деп. Элчиликтен башка зданияда ошол жакка дагы сиздер миграция боюнча бир сурооңуздар болсо, ошол жакка дагы кайрылып, же болбосо ошол жакка Россиянын ошол башка областтарында жүргөн мекендештерибиз чалып, ушул Амина боюнча толугураак так туура маалымат алсаңыздар болот мекендештер. Мен атайын ошо элчиликтин бир номерин, ошондой эле миграция өкүлчүлүгүнүн 2 номерлерин койдум. Ошол жакта сиздер Россиянын бардык бир областтарындагы биздин мекендештерибиз миграция маселеси боюнча, ошондой эле Москва жана Москва областындагы жүргөн мекендештерибиз Амина боюнча маалыматтарды алса болот. Бүгүнкү күндө мекендештер аябай көп чалышат. Мен реестрдемин, Казакстанга кирди чыкты кылсам эмне болот, же Кыргызстанга реестрден чыкпай кетип калсам эмне болот деген. Реестр деген бул депортация же выдворение дегенди түшүндүрбөйт мекендештер. Бул реестр деген ошол ички Россиянын ичинде документ жасаганга бир эгерде кемчиликтериңиз болсо, документтериңиз туура эмес болсо, ошолго зыян келтирүүчү бир десек болот мекендештер. Реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол айткан документтерди тактап, турлап МВДга тапшырып, көптөгөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө чыгып келатат. Ал эми чыга албай жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Сиздерге онлайн түрдө дагы чыксаңыздар болот. Мен Телеграмга онлайн кандай чыгуу керек бүт видео образцтерин жиберем. Буга чейин да жиберип көргөнмүн. Андыктан ссылкага, Телеграмдын ссылкасын комментарийге коюп коёмун. Ошондой эле описанияга коюп коем. Телеграмга катталыңыздар. Ошол жакка мен видеону жөнөтөм мекендештер. Андан сырткары, эгерде сиз Россиянын бардык областтарында официалдуу түрдө эмгек келишимди, налогторду төлөп, эч кандай мыйзамдарды бузбай жүрсөңүз, кирди чыктыга же болбосо Кыргызстанга же башка мамлекеттерге кенен барып келе бересиздер мекендештер. Эгерде сиздердин эки штрафыңыздар болсо, же мурун выдворение болгон болсоңуздар, сиздерди кайра киргизбейт. Же болбосо штрафтарыңыздар сотко өтүп кетип, ошол погранга барган болсо, кээ бир мекендештерибиз погранга жете элек ошол маалымат кирди чыкты кылган мекендештерибиз дагы бар мекендештер. Андан сырткары, мына сакал боюнча паспортко сакалы жок түшкөн, бирок азыр сакал кое алган мекендештерибиз дагы бар. Ошолорду дагы өтө көзөмөлдөп экен. Паспортуңуздарда кандай болсо, ошондой кирди чыкты кылсаңыздар, же башка мамлекетке барып, же кайрадан Кыргызстанга келип кетсеңиздер боло берет. Эгер сиздер мыйзамды бузбай жүргөн болсоңуздар, эгерде сиз ошо 2-3 жылдын ичинде эч кандай бир налог төлөбөй, эмгек келишим менен иштебей, же сахарадан өтпөгөн болсоңуздар, бул мекендештерди ошо аэропорттон отпечатка тапшырып, паспортун текшергенде эле бүт данныйлары чыгып, ошол жактан дагы депортация кылган кездер болуп атат мекендештер. Ошондуктан эгерде эч кандай бир штрафтарыңыздар, мыйзамды бузбай жүрсөңүздөр, кирди чыкты кенен мурункудай эле кылып жүрсөңүздөр боло берет мекендештер. Көбүнчө биздин мекендештерибиз Золотой Коронадан ошондой эле
башка банктардан акча алып, бирок карталар култанып, убагында төлөй албаган мекендештерибиз дагы бар. Ошолор сотко өтүп кетип, соттон погранга сиздер жөнүндө маалымат жеткен болсо, киргизгенге тыюу салат сиздерди. Ошол жактан чыгарбай туруп, штрафтарды же карыздарды дагы төлөтөт мекендештер. Ошондуктан мына Амина боюнча, миграция маселелери боюнча 10 сентябрга чейин биз жетишпей калтабыз, кандай болот, эмне болот деген суроолор бүгүнкү күндө аябай көп. Ошон үчүн мен экранга эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы 2 номерин койдум, ошондой эле элчиликтин номерин койдум. Ошол жактан сиздер туура так официалдуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Бир нече жолу буга чейин дагы чыгарганбыз. Ошондой эле көпчүлүк мекендештер мен официалдуу иштесем дагы, регистрация кылып жүрсөм дагы, сахараларын өтүп жүрсөм дагы мени депортация кылып деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Ошол мекендештер юрист боюнча деп мен чекеге номерин коюп койдум. Ошол юристтерге Учкунбек каналынан алдым деп сиздер кайрылсаңыздар, сиздерди ошол сотко кайрылып, далилдеп, бул официалдуу жумушта иштеген, бул трудовой договорлору, сахаралары, документтери ушундай иштеген, бирок бул жараныбызды жөндөн жөн эле депортация кылып деп соттошуп, юристтер кайра ошол ударениясын же депортациясын жокко чыгарып, кайра Россияга кирип иштеген мекендештерибиз дагы бар экен. Бүгүнкү күндө юристтер жардам берип жатат. Юрист издеген мекендештерибиз дагы бар. Булар жеке частный юристтер. Юрист боюнча деп экранын четине үстүгө коюп койдум. Ошондой эле бекер маалымат алып, мамлекеттик деңгээлде алам десеңиздер, төмөндөгү 3 номерге кайрылсаңыздар болот мекендештер. 10 сентябрга чейин аз эле убактар калды. Реестрге түшкөн мекендештерибиз чыгып алыңыздар. Ошондой эле Амина боюнча азыр иштебей атат приложение. Кантебиз, эмне кылабыз деген мекендештер ушул жактан толугураак маалымат алсаңыздар болот. Амина приложениясы бул Москва жана Москва областына гана тийиштүү, башка областтар мурункудай эле регистрация кылып иштей бересиздер. Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, пиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз.